барлыктарга кирип келген 2022-жылы жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бүгүнкү чечте турган чыгармабыз, бүгүнкү разбор кыла турган, үйрөнө турган, сиздердин үйрөнө турган чыгармаңыздар Энекем деп айтылат. Энекем бул апаларга, энелерге арналган чыгарма. Бул чыгарма каяктан керек, эмне үчүн керек жана кимдерге керек? Кимдер үйрөнсө болот да. Бул мектепте окуп жүргөндөр үйрөнүп алып, атайын концерттерге, 8-марттарга, же болбосо ата-энелерге арналган майрамдарда ойносо болот. Мектептен эле эмес, жалпы үйдөгү майрам болобу, тойдон болобу, ата-энелер чогулган жерден ырдап берсе, анда бул ырдап бере турган чыгарма да, ушундай жерлерден өтө керектүү чыгарма. Буну биздин Омар деген байкебиз ырдап жүрөт, эстрада жанрына салып. Bunun автору Анантай Өмүрканов деген жазма акын атабызга таандык. Анда месе бүгүнкү Энекемдин чыгарманы өзүңүздөр жакшы билгендей, 3 этап менен үйрөнөбүз. Биринчи этабы эң жөнөкөй. Берден эч кандай лига, фаршла, колду кооздойм деп эч ким убара болбош керек. Берден кандай мен черсем ошондой черсеңиздер, анда сиздер жаңылбайсыздар. Экинчи этап болсо, экинчи этаптан колдун ылдый же биринчи этабында ылдый же өйдө черсек жалаң. Экинчи этапта берден деп чертилет. Үчүнчү этабында болсо уже берден уруп, кагып дагы, терип дагы чертебиз. Мисалы, көрдүңүздөр, анда месе биринчи этабына кетип. Бул биринчи этапты баштардын алдында айта кетчү нерсе, эң негизги нерсеси баштардын алдындагы бул комузду туура буруу. Комузду туура буруп албасаңар, анда комуздун деле чертүүнүн кереги жок да. Ошон үчүн бул ортоңку буроосу, мына ортоңку кылы комуздун азыр менде ля нотасында буралып турат. Бул мен сиздерге үйрөтө турган стандартный нота ля да. Эки чекес болсо, бул эки асты менен үстү ми нотасында турат. Буну билбесеңер, эмеде метро Play Marketке кирип туруп, tuner метроном деп жазсаңар, чыгат. Ортосун бурасаңар, ля нотасы жашыл галочка күйүп калмайынча ушуну бурашыңар керек. Эки чекесин болсо, ми нотасына бурап, ошондо мону кошо кайталашыңар керек. Анан кийин эң ылдыйкы баскычына келесиңер. Мисалы, керебезин черткенде ошол чыпалактын ордуна сөмөй келет экинчи кылына. Ушул жерден энекем чертилет, ушул жерден, так ушул жерден. Дагы бир нерсе, берден мен видео тартатканда алдында лайк же болбосо дизлайк деген бар. Сөзсүз түрдө өзүңүздүн оюңузду жазып, кийинки чыгарма, кайсы чыгарманы ойносок болот. Мисалы, мага дагы кыйын болот да, мен кайсы чыгарманы үйрөтсөм болот кийинкилерге. Алар эмне үйрөнгүсү келет дегенде, эми комменттерге жазышат, бирок ар бирөө ар кандай да. Ошон үчүн кимде көпчүлүк кайсырды суранса, мен ошолорду ойногонго аракет жасайм. Ошон үчүн алдына кирип, сиз каалаган чыгармаңызды комменттерге жаза кетиңиз, жана жакты же жаккан жок деген баскычты басып туруп, сөзсүз түрдө каналда подписаться дегенди басып коюңуз. Анда месе биринчи этабында биз эч кандай башында айткандай колду катуу шилтебейбиз, же лига же аккордторду колдонбойбуз. Эң жөнөкөй текстинен баштайбыз. Энекем, 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 дүйнөдө табылбас берекем деген сыяктуу баштайбыз. Анда эмесе кеттик. Мен азыр жалаң ылдый чертип ойнойм. Мындай кылып. Оң колумду. Бул сөмөйдүн
тырмагы менен, өйдө кеткенде бармактын тырмагы менен мына. Ушул экөөнү бириктирип чертебиз. Анда эмесе кеттик. Мынакей. Си, до, ре, ми нотасынан башталат экен. Ми нотасынан. Экинчи кыл ми нотасынан. Биринчиси бүттү, экинчиси кайта эле миден. Дүйнөдө табылбас Üçüncüsü men dagı deni sak boloyun ay. O şer söz pauza ay degenden keyin Orubay çürөгөр sene sen. Dagı kayıtlayız. Men dagı deni sak boloyun ay. Orubay çürөгөр sene sen desеңер да болот. Бул биринчи этабы ушундай. Бирок биринчи этабында эмне кыйынчылыктар жана эмне оңой нерсе бар да. Бу жерде энеке менекем. Мисалы энеке менекем. Бул да миден баштап миге келдик. Экинчисин ушун эле чертебиз. Болгону миин ордуна ре. Дүйнөдө табылбас берекем. Сөмөйдүн ордуна чыпалак деген сөз да. Созулуш. Үчүнчүсү мен дагы дени сак. Бираз пауза. Мен дагы дени сак болоюн ай. Кайта жаңы баштайбыз. Дем алып туруп. Орубай жүрөгөр. Кайта сөмөйгө. Сене сен. Жем айтсаңар болот. Сене сен. Тай та та. Бирок буну колдонмоңуздар биринчисинде. Ушундай эле, ушуну түшүнбөй калсаңыздар, эң башына барып үйрөнүп туруп, анан экинчи этабына өткүлө. Буну үйрөнмөйүнчө экинчи этапка өтүүнүн деле кереги жок. Мен нотасын алдына колдон келишинче туура кылып жазсаңа аракет жазып коем. Бул кайсы кол басылып атат, ал кайсы нота. Мен ля, си, до, ре, ми деп жазам. Бул нота кайсыгы мына? Си, до, ре, ми, фа, соль. Экинчи этабына өткөн болсоңуздар куттуктаймын. Экинчи этабы уже тигиге караганда кыйыныраак биринчи этабына караганда. Бул жерден биз эмнени колдонобуз, сиз эмнени сөз билишиңиз керек. Комуз жанагындай эле бирөөдө турат. Мен үнүмдү атайт низкий кылып ырдап атам. Буну кыйгыр ырдайт. Өзүн кандай бир болсо ошого жетип ырдаш керек. Мен азыр низкий ырдап атам. Сиз үйрөнүп бүткөндөн кийин каалагандай кыйгыр ырдай берсеңиз болот. Эми бул жерде карагыла. Эки жолу ылдый. Bir жолу өйдө, эки жолу ылдый. Эми айтпай чертем. Ушуну сөз биринчи үйрөнүп алгыла. Эки жолу кайталанып атат. Бул жерде ноталары жанагындай эле, мына си, до, ре, ми, фа, соль, си, до, ре, ми, фа, соль. Ушундай эле басылышы биринчи этаптыкындай эле болгону бул эле кошулат. Анда эмесе кеттик. Энекем, менекем, менекем. Көрдүңөрбү? Бул биринчи сабы, экинчи сабы. Дүйнөдө табылбас экинчи сабы кетти. Үчүнчүсү мен дагы дени сак болоюн ай. Ушул жерде бираз кыйынчылыктар болот. Мисалы мен дагы дени сак оңой, бул кыйын. Болоюн
Kayta. Qorubay жүрөгөр эми кетти сени sen. Bu yerде баспай эле өтсөңөр болот. Seni sen. Кайталайбыз. Мен дагы дени сак болоюн ай. Qorubay жүрөгөр Бул экинчи этабы, биринчи этабында эле эң болгону, эң кыйынчылык жерлер ушул эле. Анан бу жерден өйдө кетет, кайта баштайт. Бир. Ушул жери кыйын. Башка лига, фаршлаг эчтеке колдонулбайт. Ушул эле жери, бул жерден нотасы биринчисинен эле, бу жерден нотасын жазбайм. Эгерде бир аз түшүнүксүз жерлер видеону көрүп атып, ана мен түшүнүксүз жерлер болсо түшүндүрмө деп туруп жазып кетем. Калганы так эле ушундай чертилет. Эми 3-чү этабына келдик. Бул 3-чү этабында бир аз фаршлаг, лига, аккорд колдоном. Түшүндүрмө кылып мен айтып кетип, чертип атып, ырдап атып айтып кете берем. Анда эмесе проигрышынан баштайбыз. Бул проигрыштан 2 саат ойнолот, анан кийин ырдап баштайт. Ушуну проигрыш деп коет. Анда эмесе баштан баштап чертем, ырдайм. İlk жолу кеттик. Аккорд мына. Дүйнөдө табылбас берекем. Аккорд бул экөө эле басылат. Мисалы, могул ортоңку мен чыпалак эле. Чыпалак биринчи кыл, бул экинчи кыл. Men dagı deni sak boluyum ay. Orubay жүрөгөр seni sen. Ырдабайм. Аккорд. Берден эң негизги чертип атып эле, берден уруп дагы, терип дагы, анан берден моларды колдонуп коюп атам. Мынтип чертип албасаңыз, бүнүп чертиңиз. Мисалы, орубай жүрөгөр seni sen. Ошол кошумча үндөр, ошол жерден кооздук, жөн эле кооздук да. Мурда мен кичинекей кезимде неге башкалар чертсе кооз чыгат дей берчимин да, көрсө ошондой колдонушат экен. Калганы түшүнүктүү эле болду окшойт. Баары эле ушундай. Бердин да мен көрүп атып, азыр видеону көрүп атып, эгер кыйын жерлери болсо түшүндүрмө жаза кетем. Эгер оңой болсо, анда ушул бойдон эле калат. Ошол бул канча убакыт билбейм. 15 мүнөт болобу, 20 мүнөт болобу. Убакыттын арды бөлүп үйрөнүп алгыла. 3-чү этабына келип, жок түшүнбөй калгандарда барып кайта унутуп, же болбосо жаңылып, эң башына барып, биринчи этабын үйрөнүп,
биринчи этабы бүткөндөн кийин шашпай кайта экинчи этабын өтүп, экинчи этап бүткөндөн кийин үчүнү өтүп туруп баарын үйрөнүп алгыла. Бул көп болсо бир жумада же 2 күндө үйрөнүп бүтөсүңөр да, бул ырды да жалпы. Бирок муну силер өмүр бою комуз менен ушул бир жумада үйрөнгөн же бир күндө үйрөнгөн ырыңарды силер каалаган жерде, каалаган элге, каалаган досуңарга, эң башкысы буну ата энеңерге ырдап бергенге чоң мүмкүнчүлүк бар. Анда эмесе чогуу болгонуңузга, чогуу силер окуучу болуп, мен силерге үйрөтүүчү болуп отурганыңызга чоң рахмат. Мен бир аз да болсо силерге убактымды бөлдүм. Силер да бир аз убактыңарды бөлүп мага же жалпы эле ушул үйрөнүүгө байланыштуу, бүгүнкү сабакка байланыштуу комментарий жаза кетиңиз. Жана лайк, жакты же жаккан жок деген өз оюңузду калтырып кетиңиз. Бул бар болсо мен кийинки ырды тартуума мындай түрткү болот. Анда эмесе баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.